катышып кургагучу оорусу Нарын районунун Актан Тыныбек атындагы орто мектебинин 6-класстын окуучусу Жасмина Асанова кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө карата уюштурулган сынакка сүрөт тартып, анысы 3-орунга арзыды. Айтымында сынакка катышып, ал кургак учук менен ооруган жарандар баарыдан мурда моралдык жактан колдоого муктаж экенин түшүнгөнүн айтат. бүткүл дүйнөлүк кургагучук оорусуна каршы уюштурулган сүрөттөр сынагына катышып, өзүмдүн чыгармачылыгымды сынап көрдүм. Мен кургагучук менен ооруган адамдын кандай кыйынчылыктан өтөөрүн жана алар кайсы нерселердин жардамы менен айыгаарын көргүм келди жана ошону окуп, билип, андан кийин сүрөттөрдү тарттым. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө карата Кызыл Ай жана Доор уюмдары биргеликте кургак учук менен ооруган жарандарыбызды колдоо көрсөтүү максатында окуучулар арасында сүрөт, видеоролик сынак жарыялаган. Ага облус аймагынан жүздөй окуучу катышып, сынактын талаптарын аткарган 20-сына атайын сыйлыктар тапшырылды. Жыл сайын ушул биз улуттук Кызыл Ай коому 24 мартка арнап 1 айлыкты жарыялайбыз. Ал 1 айлык Кыргызстан боюнча белгиленет. Биз тараптан эле эмес, башка да биздин өнөктөштөр менен. Ошол эле учурда биз мектептерде дагы сынактарды жарыялайбыз жыл сайын. Атайын критерийлер бар болчу. Ушул кургак-учуктун профилактикасы, кургак-учук менен күрөшүү, кургак-учукка мындай кабылган жарандарды кандай колдош керек, ушундай 3 критерий бар болчу. Ошонун негизинде ушу жеңүүчүлөр тандалды. Учурда Нарын областында кургак учук оорусу өспүрүм балдардын арасында да кездешкендиктен улам алдын алуу иш-аракеттер көрүлүүдө. 2015-16 жылдары 260-240 оорулар табылган, кургак учук менен ооруган. Ал эми былтыр карасак болгону 111 оорулуу табылды. Бул оору бир четиден стабилизация болуп атат десек болот кургак учук боюнча. Бирок ошол эле кезде 111 оорулуу табылганы бул аз сайбай. Бул деген кургак учук менен ооруган адамдар табылбай эл арасында жүрөт деп ойлойм. Маалымат таратканга бул окуучулардын салымы чоң болот го деп. Анткени өсүп аткан бала информацияны жакшы кабыл алат экен дагы, анан туура жеткизгенге да аракет кылат экен. Анан эми кургак учук менен жалгыз эле чоң адамдар оорубайт, балдардын арасында да кездешет. Белгилей кетсек, өткөн жылы облус боюнча кургак учук менен ооруган 111 жаран катталган. Алардын ичинен 3-өө өспүрүм балдар. Бул көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 53 оорулууга аз. Диана Советбекова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар Нарын шаары.